Рахмат Турсун, биз азыр Аккула ат майданда турабыз. Бул жерде Нооруз майрамынын урматына уюшулган ат чабыштар өтүп атат. Мына эле азыр эле кунан чабыштан мелеш бүтүп, мында өздөрүнүн чемпиондору аныкталды. Андан сырткары жорго салыш, алыс аралыкка ат чабыштар болот. Ал эми өзүңүздөр көргөндөй майдан күйөрмандарга жык толгон. Буга чейин Көкбөрү боюнча 3-орун үчүн мелдешип өтүп, мында Сокулук менен Мурас командасы беткелген. Албетте Мурас командасы канчалык аракет кылбаганы менен жеңилүүгө дуушар болду. Эсеп 9-3. Ал эми Мурас командасынын капитаны Эрландын айтымында бул алар үчүн жакшы тажрыйба болгонун айтат. Анткени бул командада жалаң гана жаштардан түзүлгөн. Айта кетсек, өз учурунда Сокулук командасынын катарында Кыргызстандагы эң мыкты көкбөрүчү Руслан Тыналиев майданга түшкөн. Ал мыкты чеберчилигин көрсөтүп, мынтип өз командасын жеңишке алып чыкты. Мына былтырда келгенбиз, быйыл да курам болуп келдик. Мынакей 15-тен бери ушул жерде ойноп атабыз. Бүгүн 3-4 ойнодук. Сокулук деген аябай күчтүү команда менен. Буюрса аябай жакшы результат көрсөтүп атабыз. Дагы келебиз, дагы ушундай турнирлерге катышабыз. Ат майданда маанай өзгөчө, кыран сүрөөндөр менен азыр ат чабыш өтүп атат. Ал эми Көкбөрүнүн финалдык оюну 14:30-га пландалган. Мында Достук менен Ынтымак командасы беттешет. Буга чейинки оюнда Достук Сокулукту уткан болсо, Ынтымак Мурасты жеңип алган. Эми кимиси чемпион болуп баш байгенин ээси болот, аны 14:30-да билебиз. Менде ушундай жаңылыктар, кесиптеш.